Салам достор, YouTube каналынын катталуучулары, аты-жөнүм Назира Бердигулова. Бүгүн болсо индийский манты жасайбыз. Мага негизи кыздар кабыл кийген кыздар жагат анан. Могул жер мондай көрсөтүп кое беречи. Казакстанга тау-тауларга тийип кетер жаздаганда. Мен бир жигит бар болчу, бир жигиттен тартып алгам. Нуржамалга окшош экен деп бас кетип атпаймынбы? Акырын чыкса. Атай Өмүрзаков турем чай ичели дейтилер да. Бас келет го мындай акырын басат го иштер оор. Көбүнчө жолуккан жерден да көбүнчө силер айтып берет, эркектүү болуп кал, эркек. Мен буйруганы ушакчы келин деп койбойм. Мен деген просто үнү. Кире албай атасың, Мен айтпадың эмне беребиз деп айтам деп. Эмнеге аны айтпай атасың? Эмне беребиз? Салам достор, YouTube каналынын катталуучулары, аты-жөнүм Назира Бердигулова. Сиздердин комментарийиңиздерди окуп, ошол комментарийиңиздерди атайын мен ишке ашырайын деп, баарыбызга белгилүү болгон Саматтын үйүнө жана Жиканын үйүнө конокко келип отурабыз. Мындайча айтканда Жора Гуля. Азыркы учурда интернет желесин аябагандай бир актуалдуу, популярдуу болуп жатат. Сиздин үй бүлөңүздөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы эле турасыздарбы? Ушул негизи былтыр ойлонгом, ушу сиздердикине конокко келейин деп, бирок эми бүгүнкү күн бизге буйруган экен. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сиздердин үй бүлөңүздөрдөн көп адамдар үлгү алса болот. Эми эфирин алкаганда ушул үй бүлө сырларын боюнча жана менин билишимче Самат мырза аябагандай тамакты жакшы көргөн курмандардын катарын. Бирок баса айта кетчү бир нерсе бар. Самат мырза үйдөн тамакты жегенди жакшы көрөт. Мына эң жакшы мырзанын сапаттарынын бири деп ойлоймун. Кандайсыздар анан? Көркөрөгөнгүбүз 2021 жыл кандай жылдардан болуп атат? Жакшы, биринчиден куш келипсиздер биздин үйгө, биздин төргө, биздин оператор жигиттер дагы чоң рахмат. Бардыгыңыздар бизди эстеп чакырганыңарга, жалпы күйөрмандарга, көрөрмандарга бардыгыңыздарга чоң салам. Биздин үйгө куш келипсиздер. Ошо Гулянын оригиналы сүйлөп койсуңдарчы. Гулянын оригиналы. Саламатсыздар, куш келдиңиздер. Биз да сиздерди көрүп, эме кызыгып калчык да, постоянно тамак менен, азыр баары эле заказ менен го, ошого карап, сон программаны эметип алып чыктыр Назирече деп. Аябай эметип элек көрүп, постоянно колдоп элек да. Кандай необычный тамак жасайбыз? Бүгүн болсо индийский манты жасайбыз. Индийский манты. Сен таластын эле кызсың эле го, эмне болгонсуң? Самат мырза. Камыр главный, эң негизги камыр. Абдан сонун, индийский манты уктуңуздар. Мен эмне кылышайын? Сиз деген Сиз бүгүн коноктусуз. Эми мына бир жылдан бери биздин үйгө келебиз деп келе албай жүрдүңүз. Мына бүгүн. Анда мен барып, уктоочу бөлмөгө уктап турайын, тамак даяр болуп калсын. Балким жанагында айткандай. Келиңиздер, анда мен эч нерсе кылбастан, анда ким эмне жасайт? Негизи жылдызым деп эдим. Менин каткем деп коеюн. Жубайым Жылдыз. Негизи бул баягы эркекти кыздар кулагы менен, эркек курсагы менен деп коет го. Менин каткем мени оромосу менен, мен оромону аябай жакшы көрөм. Анан кийин ошо оромосу менен багындырып алган. Анан кийин оромодон кийин анан оромо бер жагы эле рекламасы эле деп туруп. Я шамаханская царица деп туруп индийский манты жасаган. Ошону бирок бир эле жолу жегенбиз, аябай жаккан. Анан ошо жаза дей берем, бирок баягы убакыттар буга ар кандай учурлар болуп калат. Анан кийин ошо сиздер бүгүн келебиз дегениңиздерден сүйлөшүп. Азыр эле индийский мантын жасайсың деп айтты. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Жылдыз айым айта кетсин. Ал үчүн бизге пияз керек, редка керек, союз керек, эми штука фаршты туурабай эле сатып алса болот. Мындай туураса да болот да эртең. Ошо анан кийин камырга 2 жумуртка, обычный эле un, ушуну жууруп даярдап аласыз. Азыр биринчи буларды туурап баштайлы. Анда Самат мырза турасын, сиз камыр жууруңуз. Көрсөтүп коеюн бир сыйра, Самат, көрүп. Жок, мен негизи жардам берем Жылдызга дайымачы. Жөн эле айта бербечи деп. Аябай жардам. Бизде үй бүлөбүз менен анан малтыга ушул туурашып калган учурларда эле сен чоң туруп атасың. Чоң кылып атасың, кичинекей кыл деп айтат да, анан жаңы эле эфирдин алдында канчалык кылайын десем, майда деп. Майда. Самат мырза, кантип таанышып калдыңыздар? Ошодон баштайлы.
Мен иштеген кафелердин бирине Жылдыз ошол эжекелери менен дос кыздары менен келип калды. Бир подружкасын, эжекесин эмеге узатканычы, чет мамлекетке учуп кетмек экен анан. Биз мен иштеген ресторан мындай более улуу муундар келчү ресторанда анан. Орто муундагы эжекелер, байкелер. Улуу муундагылар келет анан. Ал жака жалаң кыргызча, основном кыргызча ырдайбыз да. Анан бирок мындай ошо кабачниктерде деп коет кечки музыканттардычы. Эме деп коет фирмачтар өзүнчө эле деп да билинет анан. Англичерлардыр дагы келет анан улуу муундар отурса эмне бул эми таанытып атат деп айтпасын деп эле кыргызча ырдай бересиң анан. Кыздар кирди, ничего кийинип алышып, өздөрүнчө эле вау. Анан кийин резко жагып калды. Резко жакканда кантип резко стол отурганда эле жагып калды же келип ыры буйрукма берди. Кирип келаткан эле. Башка жабастыбы? Мага негизи кыздар каблук кийген кыздар жагат анан. Дагы бир жагат кетет. Могу буту мояк болот го. Ушул жери ичке кыздар жагат да. Го кой. Бул жагы кандай болуп калат? Бул жагы то кандай не деп айтылат? Эме. Мен таң калдым ушул. Могул жер мондай көрсөтүп кое беречи. Анан биринчи жолу көрөт эм ошондой эркекти. Анан ошол жагы көрүп аябай жагып калды. Анан Клеопатра чачтарды жакшы көрөм. Бул ошо Клеопатра кылып жаңы чачын кырттырган экен, эле жагып калды. Анан резко эле баштадым өзүнчө эле англисче, мындай орусчаларды, итальянскийларды да баштасам эле. Булар дагы эме деп калды. Жика туруп эле. Подружкалар отурган жерден шырманы мынтип алдырып койду. Апа дедим анан кийин. Шырманы неге алдырып койдуңуз эле Жылдыз айым? Көрүлдүп да деп кой. Таанышты да булар делечи, таанышыптыр. Сиз бул жакты Самат мырзанын ырчы экенин билчиңиз беле? Билчү, бирок мен келип ырдап, мен ошол жерде иштерим билбейт экен. Анан Нуржамал деген эжебиз бар го, ошол деген менен. Шаардагы эң биринчи дос кызым, мунуку дагы биринчи да. Общежитияда экөөбүз чогуу жашачубуз. Ошон үчүн кыргыз эстрадасын билчү экенсиз да көрсө. Нуржамал же болсо Саматтын дос. Анан эмне монтуп кирип келди, отурду, анан эмне болду? Заочно таанышым, бирок мен ошол Жылдыз Нуржамал айтып жүргөн кыз бул экенин билген жокмун. Анан кийин кетип атып эле ырдадым. Эле сүрөттү көрүп, меникине конокко келип, чай ичип, мен жокточу, мен жумушта кезде келип кетчү үйгө. Анан булар эме деген Жылдыз ырларды заказ берип башташты. Анан мен ырдап, булар тамак ичип эле кетмек экен. А мени көрүп булар дагы шилекейлер агып калыптыр. Ошондо мен да ошентип ойлоп аткам да, анан иштедим, кечке отурушту. Тамактанып алып эле кетишмек экен башка жака бийлеген. Анан мени көрүп калып булар да катып калышпай. Катып калыш. Анан кантип телефон алдыңыз анан? Жумуш бүттү. Негизи мен вообще первый шаг кылчу эмесмин да, в основном. Кыздар өздөрү келип. Анан эми ал убакта эмне жебе тобу менен күркүрөп турган мезгилде, чынында эле. Жигиттер жок болчу да. Ал кезде жаштар ошондой бир кандай деп айтсам, бир топко муктаж болуп сустап турган мезгил болчу, чын айтасыз. Анан кийин чыдабай кетип эле алыш керек болгондон кетип барат эле. Анан кыздар келип тургула, давайте десем эле. Өзүм кирдим. Деп койсом эле Жылдыз. Анан Самат Нуржамалга салам айтып кой дейт. А мен монтип кетип барат. Нуржамал? Кайсы Нуржамал? Мен Нуркамбы деп атпаймынбы? Нурка деп коем да досум. Анан ооба деп эле анан кийин. Сен кимсиң атың десем, Жылдыз дейт. Жылдыз деп угуп калчумун деп эле. Резко телефон берип, номерин берди. Анан ал учурда мен башка кыз менен сүйлөшчүмүн. Ал эмне болду эми ал? Тартып кетпедиби атты коем. Ал бизди көрүп атат, чындап эле айтып атам. Ал көрүп, ал сөзсүз эле комментарий жазат. Анан кийин. Анан не дедиңиз барып? Анан номерин алгандан кийин бир 3 күн жазган жокмун, ошол күнү мен. Мен болсо номер бердим, анан обычно кыздардан балдар номер алгандан кийин сразу жазат го. Ол күтөм да, качан жазам деп карап коем. Жок, мен обычно номерим алганда сразу жазат. 3 күн өтүп кетти. Мен айтам, что-то не то, 3 күн өтүп кетти, эмне кылам дедиңиз да? Анан жазып калдым. 3 күндөн кийин жазсам эле ответ резко келет. Резко келет. Жазар менен ответ келет. Анан бул жумуш кылбай эле мен аңда отурам го. Анан эң кызыгы ошо сүйлөшөрүбүз менен эле бул эме деп калды. Самат бир күн ошо Нуржамал же экөөңөр келип кеткиле тамакка. Ал как раз Нуржамал мунун үйүнө көчүп бармак да, чогуу турчу. Анан ошо көчүп келгенде тамак дызап күтүп алайын келгиле деди. Мен хорошо деп таң калдым, бирок ушундай
ушунча кыз менен сүйлөшүп депчи айтып салдым секретте. Эми ушунча убакыттын ичинде мынча биринчи жолу ушундай конокко чакырган кызды таң калып атам, үйүнө чакырган деп. Анан кийин бардык. Үйүнө барсам эле кыз өзүнчө эле Big Bowl деп койбойбу. Жанагы эме бар го. Steamer деген сагыз бар го, узун. Ошондой болуп эле мондай мятный бир эмени көйнөктү кийип алып эле чыкты. Опа, Gangnam Style дедим деп. Анан эмне даярдап эмне тамак жасап коюптур? Кирсек, мен жакшы көргөн оромо, айран менен, айранды өлө жакшы көрөм да, мен айран менен оромо жегенде. Так, токтогула ушул жерден. Ким айтты эле буну айран жакшы көрүп, оромо жакшы көрөт? Жок, мага эч ким айткан эмес. Мен өтпөйм, Нуркага чалган го депчи. Оромону жакшы көрөм да. Өзү да жакшы көрөт экен. Мунун кыздары, мен классташ досторум, аяшкаларым үйүнө тамак чакырганда, мен Самат кел, ушу күлөбүз, гүлдөп, мен өзүм мындай бирөө туура парадисмин да, негизи. Мурун эле TikTok чыга элек деле парадис болушум анан. TikTokто мен чыгарым дейсизби? Көрсөт алчу эмесмин, просто рамкага кирип калгам да. Жебеде мындай статна жүрүш керек деп, школа ошондой болуп калгандыктан, бирок ичинде мындай кайнай берчү да. Анан институтта жүргөндө деле музамандын балдары биздин группалаштар, аларды туурап, агайларды туурап күлдүрчүмүн анан. Эме казанга бул эме фаршты куройбузбу азыр бизде? Ошентип атат. Анан эме болду. Эмнесине келдим элем? Барып оромо жеп атканбыз анан. Оромо жеп. Мени да конокко чакыргандар ошо оромо заты келип кет деп чакырчу классташтарымчы. Мында ошентип чакырчу. Ошо бардык оромо жедим, жакты тамагы. Өзүнчө эле кудагыйлар тоскондой тосуп алды. Анан экөөбүз чыктык. Далы ошондо биринчи жолу жолуктук да, официально үйүнө барып, көчүрүп барып анан сыртка чыгып эле экөөбүз бир жака бармай болуп калды. Мен машинама салып эле чыдап коеюн деп эле анан. Машина айдачу экенби? Мен айдачумун. Анан муну алып барып эле тыштап эле экөөбүз мондай бар хаха жарып эле сүйлөшүп кеттик, бүт баарын эле. Ачык сүйлөшүп эле. Жагып калды. Тиги кызыма уже ойлонуп баштадым. Эмне анан чалбай баштадым магачы. Ошентип анан кийин сүйлөшүп болуп кеттик. Салыштырып анан 7 ай. 7 ай сүйлөштүңүздөр. 7 ай сүйлөштүк анан аягында катыкем Казакстанга табыларга тийип кетер жазагандан алдым. Кандайча тийип кетейин деп колун сурап келиштир бирөөлөр. Жигит бар экен. Мен жигит бар болчу, бир жигиттен табып алгам деп. Анан эми болгон нерсе болгондой эле. Бизде секрет жок да. Экөөбүз бирибизде секрет жок. Эми интересно да, баш көп эле адам бар, шундан көп эле нерсе өтөт. Ошентип анан кийин бири-бирибизди түшүнүштүк, жакшы эметип. Самат мырза, алгачкы сезимдер. Кыздуу болдуңуз деп төрөт бөлүмүнүн астында турган сезимдериңизди бөлүшүп кетсеңиз. Мен негизи бизде негизи тукумубуз, биздин ата-тегибиз негизи көбүнчөсү эле ыйлап. Боорукерлер да. Атам дагы ошо көрүп каласыздар буйруса анан. Эме бирден болсо эле ыйлайбыз анан ошол келинчегим айына жетпей төрөлдү да. 3 кызыбыз тең ошондой. 3 тең 7 ай. Айына жетпей төрөлүп калды. Анан ошо кесарево сечение кылабыз деп айткандан, кесарево кылба, сен өзүң төрөшүң керек. Мен жанына киргем да, аткочу. Сен өзүң төрөшүң керек деп, бул болбой кыйналып атат, Самат. Болбой калдым деп, кайра мени угуп чыдап атат да. Мен бербей атам разрешение. Врачтар турат, май куюп алдык, Май куйдук, мына фашты салып атам. Баланы аман эсен алтысан аман алам десеңер, кесарево кылалы деди. Кешиш керек, дегенде анан хорошо деп анан жана кол коюп турбайсың да. Эчтекеге доом жок деген, ошондо аябай жаман болуп анан сыртка чыгып анан ыйладым. Мен бирден болсо эле резко Минурга чалам да. Минур деп Минурга чалып, Минур сыртта күтүп атат мени. Анан Минурга чыктыңыз эшикке? Чалдым жок. Берки коридорго чыгып алып чалып. Минур ушундай болду деп ыйлайбын. Мындай ыйлайсың анан. Досум кайгырба, баары жакшы болот дегендей мындай деп анан. Кайненеме күтүп аткан сырттачы. Апамдар айылдан келип атышат уже. Ошо анан ошентип төрөлдү. Анан мени кызымды менин үстүмө жаткызды. Анан биринчисинде баягы түшүнгөн жокмун. Чоо как эмне болгон.
бала жанымда 45 мүнөттөй жатты, анан мен чыгып кесарево дегенде эле укчумун, бирок мындай эле легкий операция деп эле түшүнчүмө ошондой. Анан самый, оказывается, самый тяжелый операция кесарево экен. Оода бул өтө оор да. Чыксам, коридорго чыксам, баланы алды үстүмөн. Чыксам, Жылдыз жатат эмедечи. Реанимацияда жатат. Жок, коридордо жатат. Коридордо жатат. Коридордо место жок. Место жок, коридордо жатат. 4-радомдо ремонт болуп. Үстүндө мындай эми жаман баягы улам сайын кан боло берип, башкача төшөккен. Мон калчылдап мени моюнуп караса. Стрессиң барбы? Кыз кимге окшош экен деп атпайбы? Десем эми тутпайм. Нуржамалга окшош экен деп басып кетип атпаймынбы? Вообще ошону кийин ойлонуп, анан бул кийин муну кыйналгандарын көрүп, анан үйгө чыгарып келгенден кийин дагы бул мындай кесирево мени жүрдү. Бирок ошондо мен таң калам, үйгө кыздап келгенде эң биринчи өзүм жунткам да. Өзүм жунтуп эле бала багып жүргөндөрдө эле кызымды ушинтип, билбейм, балким Кудайдын колдосу менен ушундай болгонбу, өзүм эле тыныткам да. Анан кийин бул тамактан турганда акырын чыкса, Атай Өмүрзаков турайм чай ичели дейт элем да. Басып келет го мындай акырын басып нерсе, ооба туура айтасыз. Атай Өмүрзаков. Айтып атсаңыз өзүм немет кетти, денем дүркүрөп кетти. Анан мен ушинтип гүлдүрсөм, бул өлө гүлдүрсөм, гүлдүрбөй ичим оорутат депчи. Атай Өмүрзаков келемиз, толго отур деп ушинтип гүлдүрөт элем. Ошону ушинтип эле гүлүп. Ендик 3 кызды болдуңуз. Мындай жакта 4 кызыңыз бар анан. Ооба, 4 кызым бар. Ошентип анан бул эле айта берет, эми бардыгы Алланын буйругу менен да. Мен эркек төрөп беришим керек, эркек төрөп, анан айтам, эркекти, кызбы, 6 саны аман болсун. Ооба. Самый главный 6 саны аман болсун. Кыздардын кандай таттуу экенин мен билем да. Ошон үчүн бардыгы Алланын буйругу менен деп эле эметем. Ошонун көбүнчө жолуккан жерден дагы көбүнчөсү айтып берет, эркекти болуп кал, эркек. Мен буйруганы, эркек, машаллах, буйруса, бардыгы Алланын буйругу менен деп эметем. Ошо? Анан кийинки убакта сиз экөөңүздөр көп калдык да, экрандардан, соц тармактардан чыгармачылыкка бир бей байлап аракет кылып атасыздар. Жылдыз айым жар айтып дегендей. Бул эмнеден улам чыкты, айтыңызчы. Бул негизи колдоп жатасызбы келинчегиңизди? Ооба. Жок, мындай болуп калды. Мен негизи өзүм баягы TikTok'то пародияларды тартам деп, ошентип бир волна кармасам деп ойлонуп жүрчүмүн. Анан ошол TikTok'тон пародия кылып эле. Анан кыз керек болуп калды депсизби? Жок, этап менен билген эмесмин. Ошентип тарта берип анан уже интерес пропадать этип баштады өзүмдөчү, мындай что-то новое деп анан. Ичине жаңыланып кирсең деп. Жылдызды карап эле үйдөн эле мен тартып атсам эле бул карап, балаларын карап жүрүп анан. Жылдыз, келбейсиң тарталы десем, койчу, келчи тарталы да деп. Ойноп баштады булчу. Деп тартып, көрүп алып кайткам да, вообще. Давай дагы деп. Ошентип эле анан деп эле киргизсем эле ал видео 100гө чыгып кетти. 200 лайк, 200-300 комментарий болсо, 3 эле негатив, 4 эле негатив, калган бүт отзывдар жакшы. Азыр фарш курулуп атат, Фарш курулуп атат, Айтпай эле мантызды бүтүрүп койбойбу? Анан ошентип атып, мен мунун фанаты болуп калдым. Анан киргиздим, достордун баары качарып, элдин баары жүрүп күлүп баштады. Ошентип атып эле анан болуп кетти. Анан барып ата апамдар да кызыгып, аларды дагы тартып келели деп, айылга барып аларды тартып келдик. Ошентип анан азыр көбүнчөсү жазып калат, качан тартасыңар анан. Жаңысы качан чыгып атат, Силер өзүңөрдүкүн чыгарбайсыңарбы дейт. Биз айтабыз. Өзүңөрдүкүн баайын кылып, мисалы үчүн жанагы мага деген Актандын видеолору жагат мындай, жашоодон үйдө алынгандай да. Биз айтам да, бизде эми биздики направление, мы больше пародисты, да? Мы пародируем, да? Турайбыз, да? Негизи эле Жылдыз деле апамдарга келгенде отургузуп алып, аларга мындай бирдеңкелерди апамдар менен ушакташкан жакшы көрөт. Бирөөлөр турап берип, алардын боорун эзип каткыртып элечи. Жылдыз айым кандай келин? 2-3 сөз менен айтып берсеңиз. Ушакчы келин деп коеюн. Тамаша. Мен ойлойм. Төш ташыган келиндерди оңоо деп ойлотком. Апамдар менен аябай эме да. Ынакпы? Ынак, аябай эле бул. Анан Жылдыздын жаккан жери бул тарынчак эмес да. Бат эле. Кекчил эмес. Мен апам да ошондой. Жакшы.
экөө деле ошо жакшы тил табышып. Жылдыз айым, Самат мырза кандай күйөө болот? Самат жакшы күйөө болот. Жакшы бар кызмат кыла элек деп койсуң. Бар кызмат кылат. Мындай кызмат деле шаарда турушат адамдар алардын аарганда эчтеке тойпойго кызмат кыла элек. Аз көрүлөктүн ичинде Эми урдабадым беле мен кызмат. Ай, бул деле кызмат дейм, кайын журтка кырдаш, бул оор эле нерсе. Деп сиз тараптан тартып кетпейинби? Эме, үй-бүлө буланып жаткансыздарга канча жыл болду жалпысынан? 6 жыл болот декабрда. 6 жыл, 6 класс. Таныш билишип, анан дос болуп жүргөндө 7 жыл экен чогуу жүргөнүңүздөргө. Үй-бүлөдөгү болгон ынтымак, сүйүү, мамилени кантип сактап калыш керек? Бул 7 жыл деле 7 күн эмес да, 7 ай эмес. Мындай чартты карасак, мындай бүтүн 7 жыл. Кандай кеңеш бересиз? Жаңы үй-бүлө куруп, жаңы үй-бүлөлөргө мен үй-бүлө куруп, сүйүүсү ортосуна кетип калгандарга түшүнбөстүк, уруш, талаш. Мындай да. Мен бир эле нерсе айтам, баягы адамдын башына көп кыйынчылык келет да. Анан кийин биздин учурда деле 7 жылдын ичинде билинбеген менен бир далай Уруштуңуздар, талаштыңыздар, катуу экөөбүз между нами катуу уруш деле болду деп айткан жокмун, баягы жашоодо келген кыйынчылыктар болду да. Анан уруштар деле болду, сыноолор. Анан ошолордун баарын тең биргеликте просто эркектер көп азыр аялдарды деген мындай айымдарга көп жерден кыйын болот го. Мисалы туугандарына же кандай мындай жардам бериш болуп калса, сен деген менин катынымсың, сен уже биздин бүлөсүң, сен аяка жардам бербешиң керек деп көп эркектер ушинтип коет да, мисалычы. Кандай моралдык жактанбы же финансовый? Моралдык жактан болобу, бүт жактан негизичи мисалы общем алгандачы. Анан ошондуктан баягы эки жакка тең караш керек. Анан кийин күйөөсү аялын уважать этип, аялы көп жерден жылдыздын плюсу бул көп жерден унчукпай коюп кутулат да. Мисалы косяк кетирсе да унчукпай коет, менден косяк кетип туура эмес түшүнүп алып урушуп атсам да унчукпай коет да, анан жакшы урушуп бүтүп кайра аялыңыз балык турбайбы? Сүйлөшүп аткандан кийин анан Самат жана сен туура эмес айтып койдуң, могул жерим мондай болчу десем, мен кечирим сурайм да, кечирип койчу жаным депчи. Демек мурун ошондой болчу. Үйдө демек азыр болсо ыйлайбет, мен күнөөлүү болуп калсам ыйлайбет, анан кечке тынбай ыйлайт да, анан кайра кечирим сурап ошентип калган. Эми аз көптөн бери баягы вайн тартып эле комментарийлерди окуп жүргөн элебиз. Ушпай деле ушпаган деле болчу. Ай, көрө комментарий жазып койгончу, экөө вообще эле ушпай калсынчы. Бир жолу түнчүндө жумуштан келип, мен кечинде да жумуштан келип баштайт, анан кыздарды уктап коюп, тиктоктор тартып, жука кел тур тарта кол тигинен да. Билем да бул кандай образды чыгарарынчы. Монт мен кадрды монт алып берем, монт десем эле. Бул жөн ойноп, нормально ойносоң деп монт кызылдайм да. Десем. Сен урушпай калчы. Азыр ойнобой коем деп. Неге? Ошо мен чыгар нормально. Болмойт дерсиң. Бул режиссер болот экен да? Мен десем да. Түнкү саат 3 эмеси. Түнкү саат 3. Ошо мектеп да саат 1. Монт алым жок, шалдырып атамыз. Эртең өзүңө популярный болуп, эртең популярный болуп кеткенде комментарийлерди окуп жүргайсың. Макияжыңа кыздар көбөйөт деп эле баштайм да. Десем унчукпай калат да. Мотиватор боло турасыз. Анан ошентип ойнойт, анан кийин чыргап башында ошентип да, анан улам сайын тартылып жакшы комменттер келип, өзүн эметкенден андан кийин мотивация алып, ойноп анан. Кыз күчүнө кире турбайбы? Монт ойносоң деп эле кызыгып ойноп ошентип калды. Азыр эми редька менен союзду качан салабыз? Жакшы. Эти жакшы куурулгандан кийин пияздар жакшы куурулуп уже мындайт. Ошондой болгондон эле. Мага кызык да. Камырды кантип ичине салабыз? Честно жүрөжү. Азыр чоң. Көрөсүздөр? Же жок агып жаясыз. Биз үчүн кызык. Самат мырза, жеби тобу эмне болду мындайча айтканда? Отуруп алсакпы? Тамагыбыз мында да дамдуу болуш үчүн сиздер дырдатайын. Анан башка жанагы эмечи, досторуңуздар келген жокпу Жора Гуля? Же жолдо келет жатабы? Жора Гуля. Тамак пышканда келип калат го дейм. Тамакка. Толкага да чалып койгула бүгүн. Эмеден Самат менен досум да, экөөбүз жердештик болуп калабыз, анан
ошо өткөндө бир инилер менен жолугуп, чогуу общий инилер менен бир телеканалга чыгып интервью бергенбиз да. Анан ошол жактан бизди туура кыла деп анан эфирден экөөбүз тураганбыз да. Солмушоодон эмеге Саматка биз жөнүндө сөз болуп кетти да. Саматтар жаман жарып атат. Эмне болду эле десе, Жора Гуля силерди туура десе. Койчу деп күлүпчү. Анан биз вайн тартсак резко Саматтарга жиберем да. Допустим күлөт. Эмнеден улам ошол инсандарды таңдап алдыңыздар Жора Гуляны? Бизде мындай. Эмнеден чыкты? Айт берсин. Менден да, мени окшоштурушу эле, бурун эле чыкканда эле. Гуля чыкканда эле жиберчү досторусун да. Сенсиң го Гуля, сенсиң го деп. Мүнөзүңүз Гулядайбы? Ооба, мен да көрүп алып, окшош деп айтып элем да. Анан экөөбүз эстесек баягы экөөнүн кылык жоруктарында деле ошентип сүйлөшүп, катке деп монтип кака жарып сүйлөшкөндөрүбүз деле окшош экен да. Анан ошондон кийин ошентип эле кызыгып эле анан туурап аларды пародия кылып, негизи башкалар деле туруп атканбыз, бирок ошол турагандарыбыз баягы көп адамдар көпчүлүккө сиңип кетти. Жакшы. Мен ойлойм эфирдин алкагында сөзсүз түрдө Жора Гуля бизге кошулат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, биз менен чогуу болуңуздар. Атка. Эмне? Эмне? Мантурусканда тока менен зуран чакпабызбы? Аларды эмне чыкырасың? Ушунтип эле баштайсың. Эми канча жылдан бери доспуз. Чакпол да. Жигбечсиң. Койчу, баштырып батчай. Андан көрөк тиги оператор менен эжени чакыралы. Ушунча келгенден кийин тамак жеп кетсин дейсиң. Жеп кетчисиң. Анан шүмшүктөнүп ушуларды катып алып, өзүң жейин деп атасың да, как всегда. Келтиресиң да. Макул анда. Эми качан бышат муну? Бышат азыр 30 мүнөттө. Бышайын деп. Камыр салса, камыр деген 15 мүнөттө бышат. Эмне болду сага? Болду. Болдуго? Сен вообще жакты айтасың. Мен деген просто үнү. Кире албай атасың, Мен айтпадың эмне беребиз деп айтам деп. Эмнеге аны айтпай атасың? Жок, эмне мени урушуп атасың? Кандай урушуп атасың? Өзүнчө эле кыйын болуп. Мен айтам. Эчтеке айтпай атасың, айтпайсың нормально. Жанатан бери мен кыйын болуп режиссер өзүнчө эле звезда болуп, сен звезда болуп баштагансың го. Мен режиссер болуп. Мен звезда болгон жокмун, сага нормально болчу. Өзүң монтип айтам деп туруп, кайра башканы айтып атасың, Калчылдаган жокмун. Мынакей камырды деген жука эмес, өтө калың эмес кылып, орточо кылып жайып алабыз. Жайып алгандан кийин сливочный маслону эритип туруп, камырдын үстүнө сүкөйбүз. Камырлар бири-бирине жабышып калбаш үчүн. Буну сүкөп туруп, фарштын үстүнө салабыз, аз көрөсүздөр. Биз жегенде дагы силерге ошол вкусту передавать эткенге аракет кылабыз, бирок силер үйдөн муну кайталап өзүңүздөр жасап көрүңүздөр. Ошо YouTube'га чыгып калса, ошол жактан көрүп эмелерин жазып койсун, Ооба, рецепт жазып коюн, Instagram'дан да кирип көрсөңүздөр болот. Редка пышты, эми ушундай суу, ушундай нормага болуш керек. Ичине азайтып Кадыров Чечил. Алдын индурай, не Гуля? Буларды эмне кыласың? Эмне алдың булар? Эмне? Биз деген буну зур экөөбүз пивачел деп алдым. Кадыровдун чечелдери муак экен го. Анда катты күн бер муну. Биз ток экөөбүз. Пивачел. Сен тур. Аналарың чакыр, тамагың быштыбы? Бышты. Аз алтышкалар бар экен. Алтышкалар, баскла. Индийский манты бышты. Лача.
достор, YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн биз өзүңүздөрдө көрүп тургандай Самат менен Жылдыз Айымдын үйүндө коноктобуз. Биз күткөн манты дагы даяр болду. Келиңиздер, баардыгыбыз чогуу дамдап көрөлү. Кана алыңыздар. Келиңиздер анда. Эркек киши биринчи дамдап көрүш керек. Меймандарды уялтпай. Бысында мынакей индийский манты. Өздөрүнөн жасап көрүңүздөр. Бысында. Бысында. Чочуп кетпедим экен. Жакшы келби бысында. Merhaba. Kuruyu meyve görüyorum ha. Hepsini saç kettim de. Kanlı ekem. Жактыбы? Gelin batke. Өзүм жегенден өзүм. Bismillah. Буну жегендер негизи Индияга барат да. Gelingizler, barыңızlar. Şunday жазап. Жеп көрүңүздөр үйүңүздөрдөн. Тажы Махалды элестетип жеңиздер. Аябай дамдуу отур. Табитти дагы ойлошду. Жакшы, эң негизгиси бат жасалат экен. Анан кийин муздаткычта болгон эт эле керек экен. Анан сабиз, редька. Аба оңайлуу айнар үчүн. Bellissimo. Келиңиз алыңыз да. Келсем да. Бир эле тилин эмес, ошол колунан да келген айым экенсиз. Өмүрүңүздөргө бакыт талай каалайбыз. Анан эми кечүү салдандары көңүлдүү уланыш керек. Ал үчүн биз Самат мырзаны ырдатпай койсок, бизге көрүүчүлөр Тагнат айым, Назира айым ушунча Саматтын үйүнө барып, бир ырдатпай койдуңуз деши мүмкүн. Ошондуктан келиңиздер, бир шиңгел болсун сизден, Биз чай ичип туралы. Чай ичиңиздер. Бардыңыздар, бактылуу болуңуздар. Ар бир үйдө бактылуулук болсун, ынтымак болсун. Наристелердин, айымдардын көзүнөн эч качан жаш акпасын. Бактылуу болуп жашайлы. Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабатташып жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайлы, махабатташып жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайлы. Кайыр эмеспи? Сен менен өмүр бир өтсүн, сен мага сүйүмүрөксүн, кай жерде жүрсөк бир соксун эй, кагышы эки, согушу эки жүрөктүн, кагышы эки, согушу эки, дүк жүрөктүн. Бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жакын арада Кудай буйрса, сиздердин алгачкы дуэтиңиздер жарык көрөт экен. Көрөрмандарыңыздар аябаганда көп болсун. Ушул тартып жаткан пародия иштериңиздер дагы уланта бериңиздер. Анткени азыркы жашоодо бизге позитив керет. Бир келген өмүрдө бири-бирибизге жылмайып тартылап, колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, бир адамга жылмайып тартыласаң, бул дагы бир чоң соо экен. Ансыңарындай ушул ишиңиздер улана берсин. 3 кыздын аркасынан Кудай буйрса, биз күткөн Манас келсин. Ата-энеңиздер менен бар болуңуздар. Анан эмне дейбиз? Дастарконубуз дайыма жакшылыкка жайылсын. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге да терең рахматчылык. Жалпы сиздердин жамааттарга, бакта оператор балдарга, режиссерлорго, сизге, Эжеке. Бизди эстеп, ушундай юбилей бар эле деп, биздин үйгө конокко келип калыпсыздар. Чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Иштериңизге ийгилик, албан ийгиликтер болсун. Ошол бардык ушул видеону көргөн бардык инсандар бизден болобу же башка инсандардан болобу, кичине да болсо жакшы сапаттарын өзүңүздөргө сиңирип алып, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды кереметке айлантырыңыздар. Чоң рахмат, бактыңыздар тодой болсун. Кудай буйрса 20 жылдан кийин ушинтип үйүңүздөргө келгенде дагы сүйүүңүздөр өчпөй, бири-бириңиздердеги болгон кандай десем бир сезимдериңиз тескери өчпөй көйсүн, ашсын дегендей. Махабатыңыздар тодой болсун. Көрүшкөнчө чоң рахмат. Достор, Атажан Назира Бердиголова YouTube каналыма, расмий каналыма катталып коюуну унутпаңыздар. Комментарий калтырыңыздар. Сиздер биздин Дам программасынан кимди көргүңүздөр келет? Жазып коюңуздар. Сөз түрдө ошол сиздер жазган комментарийге аракет кылабыз жооп берүүгө. Чоң рахмат. Эми жымдуу тамак.
Тамак муздап кетти. Тамак муздаган тати. Ай, кел, алтышка муздап калды. Алып кеткилечи мен бияктан.